Камчыбек Ташиев ооруканага түштү. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын кызыл зонасына жаткырылды. Мындай маалыматты бир катар жергиликтүү маалымат басылмалары өздүк булактарынын билдирүүсүнө таянуу менен жазып чыгышты. Ташиев кечээ 4 январда күндүз пневмония менен ооруканага жеткирилген. Ошондой эле ал коронавирусга анализ тапшырды. Учурда Ташиевдин абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Ал 2020 жылы жай мезгилинде коронавирустун оор түрү менен ооруган болчу. Рыскел Лимонбеков 1-май округунан депутаттыкка талапкерлигин көрсөттү. Рыскел Лимонбеков 1-май округунан депутаттыкка талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Бишкек шаарынын Свердлов жана 1-май райондук округдары боюнча кайра шайлоого катышуу ниетин билдиргендердин саны 15ке жетти. Белгилеп өтсөк, 28 ноябрда өткөн шайлоодо аталган 2 округда шайлоого катышкан жарандар баарына каршы добуш бергендердин саны көп болгон. Анда 1-май районунда 32,92%, Свердлов районунда 37,48% баардыгына каршы добуш берген. Бишкектин Свердлов жана 1-май округунда кайра шайлоо 27 февралда өтөт. Казакстандын өкмөтү отставкага кетти. 2022 жылдын 5-январында Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Казакстандын өкмөтү тууралуу жарлыкка кол коюп, өкмөттүн отставкасын кабыл алды. Казакстандын премьер-министринин милдетин аткаруу убактылуу Смайлов Алихан Асхановичке жүктөлдү. Казакстандын өкмөт мүчөлөрүнө өкмөттүн жаңы курамы бекитилгенге чейин өз милдеттерин аткарууну улантуу тапшырылды. Эске сала кетсек, Казакстандын Жаңы Өзөн, Актау баштаган бир нече шаарларында газдын кымбатташына каршы акция 2 январдан бери уланууда. 4 январда митингдер Нур-Султан, Алматы, Актөбө, Караганды, Атырау, Орол жана башка шаарларда да болду. Акциянын катышуучулары өкмөттүн отставкасын жана башка саясий талаптарды коюуда. 5 январга караган түнү айрым жерлерде полиция менен кагылышуулар орун алды. Күч кызматтары көздөн жаш чыгаруучу жана кулак тундуруучу куралдар менен аткылашты. Нааразычылыкка чыккандардын айрымдарын полиция кармап кетти. Өлкөдө интернет чектелгени кабарланды. Полициянын автоунаалары өрттөлүп, Маңгыстау жана Алматыда өзгөчө абал жарыяланды. Алматыга 19 январга чейин коменданттык саат киргизилди.